Туркистан аймагында дүйнөнүн 37 кереметинин бири болгон термелме Кош мунара болгону аныкталды. Кооз объекттин 6 катар пайдубалы ушул күнгө чейин бүтүн бойдон сакталып келет. Тарыхчылар аны 16-кылымда Сауран шаарындагы медресенин кире беришинде курулган деп айтышат. Кийинчерээк ал убакыттын өтүшү менен бузулган. Аны жергиликтүү жыгач усталар бышкан кыштан курушкан деген маалыматтар бар. Өзгөчөлүгү 14 метрлик Кош мунара шамал болгондо термелип турат. Бул тууралуу орто кылымдагы окумуштуулар да жазышкан. Кезинде тажик жазуучусу Зайнидин Васиф бир жолу аны карама каршы тарапка турган адамга кулап кете жаздагандай сүрөттөгөн. Ушул күнгө чейин кыштан курулган Кош мунаранын кулап кетпей термелип турганы коомчулукка сыр болуп келген. Экөөнө да 2 мунара адам арасы 480 сантиметр. Соны шынжыр тарткан. Шынжыр ауыр бөрөн агачты илип койгон. Эгерде дөңгөчтү кыймылдатып жиберсең, бир аздан кийин термелүү мунарага өтөт. Мунара акырындап кыймылдай баштайт. Мынтип чынжыр менен тартып койгон. Экинчиси да кыймылдайт. Маятник сыяктуу кыймылдап турган. Мунарага өтөт. Шынжыр. Сөйтүп мунара жайлап кыймылдай баштайт. Мына шынжыр менен байлап койгон, экинчисин тартып, экинчиси да кыймылдайт. Бит маятник сыяктуу кыймылдап туратын болгон.